Элдер, мен силерди жакшы көрөмүн, сүйөмүн, жүрөгүмдө жашайсыңар деген мэрибиз бүгүн иштен кетип атып, өз кол астындагы жетекчиликтеги кызматчылар менен коштошуп, эгерде иш үстүндө силерди мен капа кылган болсом, кечирип койгула деп кетти, көз жашын төгүп узатышты. Тарыхта ушундай болгонбу өзүчү? Бир жетекчи кетип атат, элдер көз жаш алып, чынын айтканда биз да көз жаш алгыбыз келип кетти. Менимче сиздер деле аябай жүрөгүңүздөрдөн кыжылат болдуңуздар окшойт. Анткени бул иштеди. Иштеди, кандай иштеди? Эрте менен баамдатка туруп, молдолор кандай туруп баамдатка мечитке барып имамчылыгын кылса, бул киши дагы ошол моментте туруп, намазын окуп, ишти жүргүзүштү. Өзүнүн личный чөнтөгүн ойлобостон, личный зонаны ойлобостон, элдин жүгүн мойнуна алган абалда иштеди. Аллах ыраазы болсун. Мынакей эл баалап атат. Аллах таала алдында сооптору жазылып турат. Бул жетекчи дагы да кызматты кыла берет. Дагы иншалла кызматын кылсын. Аллах таала кайсыл жерге барган болсо бул кишиге берип койгон экен, ишти жүргүзө берет. Биз илгери тарыхта кээ бирки жетекчилерди көрөбүз го. Мындай деген баатыр болгон экен, мындай деген бек болгон экен, мындай деген жетекчи болгон экен деп. Мынакей алдыбызда тарых турат. Ушул арабызда жашап атат. Бул мэрибизден Аллах ыраазы болсун, Жеңишбек Токторбек уулу өзү айткандай, бул киши бардыгыбыздын жүрөгүбүздө. Биз дуа кылабыз, колдон келишинче жардамда кылабыз, кайсыл жерге барган болсо кызматты кылабыз. Анан биз унутуп калбайлы. Көбүнчө бир жетекчи кеткенден кийин доорунда мактап туруп кийин унутуп калабыз го. Унутпастан эстеп жүрүңүздөр. Жана биздин арабыздан дагы ушундай жетекчилер чыксын, Кыргызстаныбызды алдыга сүрсүн. Сөздүн маанисин бир ызы чууга башка жакка алып барбастан, балким сабак катары көрөлү. Жетекчи 1-2-3 эле болбош керек. Ар бир адам ушундай жетекчи болуш керек. Бул адам пайгамбарыбыздын айткан сөзүн амал кылган адам болчу, ар бир адам куллукум мас'улун ан раиятихи. Ар бириң өзүңүн кол астыңда кылып аткан иштериңе жоопкер деп пайгамбар айткан. Мына ушундай жоопкер эле. Арабыздан ушундай жоопкерчиликтүү, өзүн ойлогон жетекчилерибиз көп болсун. Ассаламу алейкум.